жакшына тамырлап, өзүнүн мындай күзгү кышкы витаминдерин алып, тамыры жакшынакай болгон маалда эрте жазда марттын этегинде, апрелдин башында көчүрүлөт. Анан кийин булун 3 жылдан кийин жаңылап туруш керек. 3 жылдан кийин мунун тамыры эскирет да, каттаят дагы, мына тамырлары жыгачка айланып калат, ылдый жаанда тамырларычы. Ошондо алып туруп, жаңылап туруп, анан башкадан эгиш керек, ошондо түшүмү көп берилет. Жаңылап, анан отоп туруш керек, дарылап туруш керек. Витамин берилет, баягындай өзүнүн курт кумурскасына каршы дары менен дарылап туруш керек. Мисалы булар жылына эккенде эле дароо түшүм берет, же болбосо 1 жылдан кийин, же 2 жылдан кийин? Эккенде эле түшүм берет. Муну эрте эксең, эртерээк түшүм берет. Эгер майды этектеп, майдын башында эгилгендер мына немеден баштап, августтан баштап түшүмдү жакшы бере баштайт. Ага чейин эле берет, бирок азыраак берет. Мен 15 сотик жерге эгем, жылда алмаштырып турам жерин. 3 жылда бир алмаштырып жүрөм. 2 жылда түшүмдү жакшы бере баштайт. Биринчи жылы азыраак берген менен кийинки жылдары өтө түшүмдү жакшы берет. Анан отуп турабыз. Кыздар, келиндер отойт, аларга дагы айлык. Телевидениянын бир жери биз Кулпунайдын кандай экенин көрсөткөнүбүз менен, бирок даамын сиздерге жеткирип бере албай атабыз. Мисалы, мен бул жерге келип, Кулпунайларды көрүп аябай жегим келип атат. Азыр даам татып көрөлү кандай экен. Аябай даамдуу экен, аябай ширин, жесең кайра-кайра жегиң келет да. Мисалга, мага окшогон кыздар бул жерде иштей албаса керек, себеп дегени Кулпунайлардын баарын тербейлеп өздөрү жеп койсо керек. Кандай терилет? Мен чындыгында биринчи жолу Кулпунай терип атам да. Мындай тергенingizde мына жерде гүлүн мындай чөбүн кошо аласыңар. Мынасы базарга жакшынакай барат, мындай эзилбей. Анан мындай үзүп калгандар мындан мындай суусу чыгып кетет. Ошон үчүн буларды терилбейт. Биз тергенде дагы жардамчы салабыз. Кыздар, балдар, келиндер теришет, ушу жердин айылдын кыз келиндери. Андан кийин бир сыйра терип алгандан кийин ототобуз. Ошол кеч күзгөнгө чейин жардамчы салабыз. Себеби жалгыз бойбуз. Жалгыз терем, ошондуктан жардамчы салам. Биздин өзүбүздүн клиенттерибиз бар. Постоянно келишет алар. Бардыгысын алып кеткен өзүбүздүн клиентибиз бар. Өздөрү келип алып кетишет. Биз только тергени үлдүрөбүз. Азыр деле ошо терип коебуз, кечинде келип алып кетишет. Көчөтүмдү эккениме 5 жыл болду. 5 жылкы көчөт да, бул азыркы эми эскирип калган көчөттөр. Бунун арасынан суюлтуп жылда кой болуп кеткенде арасынан көчүп мындай коюлуп, мына ошондо коюлуп көбөйүп кеткен жерлерин азайтып сатканбыз. Мына чеке-чекелеринен алып, мына агаттын ичине кирип калган көчөттөрдү алып суюлтуп сатабыз. Баягы эге турганда клиенттер келишет өздөрү эрте жазда. Ошолорго чыгарып беребиз. Эженин 1 гектар жеринде Кулпунайдан сырткары өтө көп нерселер өсөт экен. Мисалга алсак, коконгилас, шадолу, алма, бадырың, дарбыз бардыгы өсөт экен. Анан дагы бул жердеги бизде малина. Бардыгы аябай даамдуу, жана жаңы экен. Мен өзүм тоонун кызы болгонум үчүн биз жакта мындай нерселер өспөйт да. Ошон үчүн мен биринчи жолу жеп атам. Ошол өсүп турган жеринен биринчи жолу жеп атышым. Аябай даамдуу экен.